Салам достор, бүгүнкү өтө турган грамматика ын хуе. Бул грамматиканын кыргызча мааниси мындай кылгандан кийин. Хуе кийин этишке уланат. Этиш сөзүнүн аягы үнсүз менен бүтсө ын хуе, эгерде үндү менен бүтсө ны хуе. Мисал карайбыз. Биринчиси и ягын онже мугая дүйө. Бул дарыны качан ичиш керек? Корейстер жеш керек деп айтышат дарыны. Пабыл могун хуе дысео. Тамак жегенден кийин ичиңиз. Түшүндүк грамматиканы мындай кылгандан кийин. Тамак жегенден кийин ичиңиз дейт. Экинчисин карайбыз. О늘 퇴근하고 뭐 해요? Бүгүн иштен чыгып эмне кыласыз дейт. 일이 끝난 후에 영화 보러 갈 거예요. Иш бүткөндөн кийин кино көргөнү барам. Эми үчүнчүсүн карайбыз. Моника 씨 우리 청소할까요? Моника айым биз уборка кылайлыбы? 네, 제가 방을 쓴 후에 설거지를 할게요. Ооба, мен бөлмөнү шыпырып бүткөндөн кийин, шыпыргандан кийин идиш аякты жууйбуз дейт. Түшүндүккө грамматика. Эми бүгүнкү диалогду карайбыз. Биринчи аудиториядан окуп көрөбүз. 어떻게 오셨어요? 머리가 아파서 왔어요. 언제부터 아프셨어요? 어젯밤부터요. 어제 저녁에 회식이 있어서 술을 좀 마셨어요. 술 때문에 그런 것 같네요. 밥을 먹은 후에 이 약을 드세요. 네, 감사합니다. Эми карайбыз. Бул жерде якса дары саткан адам, химик. Отtoке ошоссою. Эмне максат менен келдиңиз? Морика апасо вассою. Башым ооругандыктан келдим дейт. Онжебуто апышоссою. Качантан баштап ооруп жатат. 어젯밤부터요. 어제 저녁에 회식이 있어서 술을 좀 마셨어요. Кече түндөн баштап дейт. Кечинде отурушум бар болгон үчүн суль аракты бир аз ичтим эле дейт. Бир аз ичкем дейт. 술 때문에 그런 것 같네요. 밥을 먹은 후에 이 약을 드세요. арактын айынан ушундай болуп жатат окшойт го. Тамак жегенден кийин бул дарыны ичиңиз дейт. 네, 감사합니다. Макул, рахмат. Түшүндүк эми бүгүнкү словарды карайбыз. Бүгүнкү словардын темасы шинче, дене түзүлүштөрү. Мори, баш, нун, көз, ко, мурун, ип, ооз, куй, кулак, өлгүл, бет. Бул жакта окке, желке, паль, кол, общий, желкеден баштап бармакка чейинки общий, кол, паль. Сон болсо, могу билектен бул жагы, ылдый жагы бармактар кошулуп, сонмок, могу билек турган жер, көрсөтүп турган. Сонгарак болсо, бармактар, колдун бармактары. Кийинкиси мом, дене, пе, ич, хори, бел. Бул жакта муруп, тизе, тари, общий, бут, паль мок болсо, кызыл ашык жери, ал эми паль болсо, ошо кызыл ашыктан ылдый жак, бут жак, ылдый жагы. Ал эми палькарак болсо, буттун бармактары. Түшүнүктүү. Эми айтылбай кеткендер: морикарак чач, има пешене, нунсоп каш, соңнунсоп кирпик, ал эми мок моюн. Ушуну менен достор, бүгүнкү грамматикабызда соңуна келип жетти. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө, аньон кешипчө, камсамнida.